салык кызматында иштептирсиз, салыктар көбөйдү. Мындан ары элдин чөнтөгүнүн эсебинен бюджетти толтурбай, мындай жаңы идеялар менен, экономикалык реформалар менен толтурууга мен чакырамын. 700 амбициялуу план коюп, 700 миллиардка бюджет бекитип бердик. Ушуну сиз аткара алам деп ойлойсузбу? Көзүңүз жетеби ушуну жасаганга? Аткарабыз. Анткени Аткарабыз. Салыктын санын же болбосо салыктын өлчөмүн көбөйтпөйбүз. Администрациялоо маселесине көбүрөөк көңүл бурабыз да. Ушул кандайдыр мисалы мындай салыкчыларды дагы отчетторду көп тапшырып, салык органдарын келтирбеген бир системаны дагы түзгөнгө мындай аракет кылып көрөбүз да, мындай жеке ишкерлерди. Ал байка автоматизацияга толугу менен өтсөк, мисалы түшкөн акчадан эле бир бөлүгү салык органдары автоматтуу түрдө түшүп турса, ал салык органдарында келбей мындай жакшынакай иштегенге бир мүмкүнчүлүк болот эле да. Салык анан жанагы социалдык төлөмдөрдү. Эми Адылбек Алишевич, элдин чөнтөгүнө кол салбай, бюджетти ушул 700 миллиардты ушундай мен сизди толтурууга чакырамын. Ошол эле убакта макул азыр колдоп берейли. Бирок ушул оор кызматка баратасыз. Канчалаган бизде Кыргызстанда көз каранды алгандан бери, көз каранды эмес болгондон бери канчалаган премьер-министрлер болду. Алардын тагдырын да көрүп атабыз. Кандай гана жоопкерчилик болуп, бирөө качып, бирөө камалып жүрөт да. Ошол себептен оңой эмес кызматка баратасыз. Азыр колдоп берейли. Бирок ошону да унутпасаңыз. Бактар Алиевич, мен да өзүм да көрүп турам, түшүнүп турам. Абдан жоопкерчиликтүү ишке келип атам. Таза иштеп берүүгө мен мына сиздердин алдыңыздарга чоң убаданы берем өзүм. Мен алдыга койгон өзүмдүн да максатым.